саламатчылык, кутмандуу күнүңөр менен. Сагынып айттырбай 18-дейм, 20 жаштап койдум. 18-ден өтүп, аны айта кетсем, анда дагы аябай кыйынчылык болгон. Анткени баягы мен ошол таштын үстүнө ушундай каблук менен туруп алып, негедир штанды чечким келбеди да. Анан мен күнөөлүүмүн дебейинби? Сагын менен негедир байланышып калдым да. Ошондо ар бир телефонуна 100 сомдон арендасын төлөп бердим да. Жо, иним болот да. күндө кеч телефон чалып тур. Жакшы, бул ырды көбү айтат ушундай кандай себептер менен бул ырды ырдап калдың депчи. Албетте бул ырды ошол биздин кытайлык кыргыздардын ошо Турдакун Айса уулу деген биздин агабыз раматылык. Ошол агабыздын ыры. Бул ыр өзү автор албетте жакшы ырдаган, мен болсо аракет кылдым. Анан баягы тамашалуу ыр, элге мындай жакшы мындай маанай тартуулап мындай ырдайын деген үмүттө ушул ырды ырдап калдым да. Клип тартуу идеясы бул ырды ошол биздин Ош шаарындагы Абдыкерим Ахметов агабыздын уулу Майрамбек Ахметов деген биздин ошол агабыз ошол ырды мен угузгандан кийин жазып берди. Аранжировкасын, ошондой эле голосту, үнүн жазып берди. Анан бул ырды албетте абдан ойлонуп, кеңешип, ошол Эрни Сыдыков деген биздин клипмейкер инибиз менен тарттым. Эрнистин ушул клипке болгон баягы жакшы, кандай десем, аракети менен жакшы клип болду десем болот. Акчанын көзүн карабай, аптада телефон чалып тур. Клип тартуу учуру абдан кыйын болду да. Бишкекке барып тарттык. Ырдаган жерлерди өзүбүздүн Ош шаарынан тарттым. Жана ошондой эле бул баягы сюжетин Бишкектен тарттык. Бишкекте Орозодо ошол бир шаардын четине барып, бир агалардын ушул атайын жашнакай өзүнүн ушундай үйү, дачасы бар экен. Ошол жактан тарттык. Анан акырында баягы өзүм орозо болгондуктан кыйналып калдым да. Орозодо чындыгында баягы алың кетип калат го, айрыкча баягы түштөн кийинчи. Жүрөм сагынып, айттырбай телефон чалып тур. Алыстан жүрөм сагынып. Эшек тартылган, анан ит тартылган клиптер аз го негизи, мындай бир аз азыраак го. Ошондуктан баягы жаш балдар деле, кичинекей балдар деле бар эле. Ушинтип баягы көчөдө ары бери өтүп калсам же ушинтип баягы басып калсам, телефон чалып тур деп мынтип баягы тийишип калышат да. Бала дагы менден бир аз жаш көрүнүп калган, анан действительно чындыгында жаш көрүнүп калган. Ал мен өзүм миним болот, ошол өзүбүздүн айылдан болот. Анан баягы өзү да айтып калды, сунуш киргизип, эже мен ушул клипиңизге катышып берейинчи деп. Анан баягы кандай десем, көңүлүн калтырыш кыйын да. Анан мен деле өзүм деле баягы действительно ошол Сагын деген баланы клипке тартайын деп жүргөм. Анан ушул клип баягы негедир мен ушул телефон чалып тур деген ырыма клип тартам деген учурда ошол Сагын менен негедир байланышып калдым да. Анан мен клипиңизге катышып берейин деп, анан ошентип эле мен клипке тарттым Сагынды. Мен клипке тарткандан кийин эле Сагын уже дагы менден кийин дагы көп клиптерге тартыла баштады да. Андан кийин эле дагы ошо Байыш Момунов агабыздын клибине дагы көптөгөн ырчылардын клиптерине тартылып, жылдызы жанып кетти десең. Мен күнөөлүүмүн дебейинби? Мен себепкер болдум да. Айтканда Эрнест дагы айтты да, бул клип сизге Сагын бир аз кандай болуп калат? Сизге арыгыраак бала экен, сизге мындай толмоч келген, толук келген бала керек го, ушундай чоңураак, жашы улуураак деди эле. Мен өзүм негедир эле ошол Сагын өзү да айткандыктан баягы Сагынды тарта берели деп, анан өзүмдү да жаш сезген окшойм.
Анан жаш сезону тартылып ошо клипти тартып калдык да. Айтырбай ар күнү телефон чалып тур. Алыстан жүрөм сагынып, сагынып. Жакшы халат кийбептирсиз, жакшы ыштан кийбептирсиз деген сөз болду да, чындыгындачы. Эми ачыгын эле айтыш керек. Ал жерде баягы комментарийда деле бар да. Мен башка, действительно башка эле форма алып баргам да ал жакачы. Ошол клипке мен ошол штан менен үстүндө костюму бар эле, мындай кофточкасы бар эле. Ошону кийем деген ойдо алып барып алгам да. Анан халат таппай, баягы халат жоктугуна байланыштуу эми баягы чындыгын эле айтыш керек. Ошол жерден анан халат таба калганбыз да, ошол халаттычы. Анан ал халатты тапкандан кийин бул жака мен ошол негедир штанды чечким келбеди да. Анан бул баягы клип чыккандан кийин баардык краскалар берилгенден кийин, баардыгы даяр болгондон кийин баягы неме болуп калыптыр да, мындай бир аз өзгөрүш болуп, штан менен халат экөөнүн баягы мындай өңдөрү төп келишпей калыптыр да. Ошондуктан баягы минус жагым ошол. Азапка чөкпөй жанып тур. Алымдан кабар алып тур. Ал жерде 3 көйнөк алмаштырганмын, чачымды 3 жолу жасатканмын, макияжымды алмаштырып, ушу чачыма төп келген макияжды да жасатканмын бетиме. Анан 3 жолу барып зерикпей, ушу чачымды ар кандай кылып жасап келдим да, салонго барыпчы. Анан ошол биздин ошол Динара деген жакшынакай болгон дос кызыбыз жасап берди. Чачымы 3 жолу алмаштырдым, зерикпей бардым да. Барго кээ ырчылар деле баягы бир эле чач менен ырдап бийлеп койгондор. Анан эми билбейм, сын айткандар көп эле болот экен. Баягы бышкан ашка сынчы көп дегендей. Ал олуп оттой жанып тур. Ак сүйүүдө гүлүн багып тур. Сценарий жазганда Эрнис экөөбүз сүйлөшүп жазды да. Эрнис эми жазып келди, бирок мага баарын айтып түшүндүрүп берди да. Эже, бизге телефон керек деди. Кандай телефон десем, илгерки багы телеграмдарда, телекомдордо мисалы, ушундай бир почталарда ушу телефон бар эле го, илгери мындай бурап телефон чалышат эле. Ошондой телефон керек деди. Мен аны издеп каяктан табам деп издедим, таппадым, кыйналдым чындыгындачы. Анан базарга түштүм да. Базарга түшүп, ошол бир эженин телефондору бар экен. Өзү эжеде бир 30 шакты эле телефон бар экен да. Базарда отуруп соода кылат экен. Анан эми эжеге айттым да, эже мага ушу телефондоруңузду берип туруңуз. Анткени баягы шунуру менен экен, бирок бурамайы жок эле да, шунуру менен. Анан мага керек болуп атат десем, эмнеге дейт, мен клип тарттырам, ушундай десем, эже айтып калды, берсе берип турайын, ар бир телефондун акысын төлөйсүң деди да. Ошондо мен ошол телефонду алдым дагы, телефондордун баарын эжеге айтып түшүндүрүп, ошондо ар бир телефонуна 100 сомдон арендасын төлөп бердим да. Анан ошо барып талдарга ээлеп бирден илип чыкканбыз да, баягы аябай илип кыйналдык да. Анан еще алдында сууда мындай, кандай десем, дарыя да, мындай суу. Ал жерде атайын суунун үстүндө ырдашым керек болуп калды. Телефондорду илгенбиз, анан ошонун астында мындай таш бар экен. Ошол ташты балдар бардыгы ортого коюп беришти. Мен ошол таштын үстүнө ушундай каблук менен туруп алып ырдашым керек болду да. Ар күнү телефон чалып тур. Күндө кеч WhatsApp'та жазып тур. Суук, бул жактан суу урат. Тоңуп, анан ошол клипти тартканбыз. Анан ошол баардыгын жыйнаштырып үйгө келсем, дагы баягы жанымда сиңдим бар эле да, мага жардам берген. Сиңдим дагы баягы чарчагандыктан талдын башында ошол 3 телефон калып кетиптир да. Кайра барып ошо телефонду алып, аны жыйнап, анан эртеси эжеге алып барып, акчасын төлөп, телефондордун баарын кайтарып бергенмин да. Өз негизи баягы телефонго да кармап коюн десем, баягы телефонду аябай бийик илип коюшуптур да. Колум жетпейт, баягы бийик болуп калды. Анан ошентип алдына эч кандай эме койбодук, үстүнө жарыктыктарды берип, ал жерден бүтүрүп, анан дагы бир оштун ичинде да бир студияда да тарттык. Андан кийин анан калганын ошо сюжетин Орозодо Бишкекке барып тартып келдик да. Алыстан жүрөм сагынып, сагынып. 80 000 сомдой акчам кетти. Бул клипти жаздырып, студияга, клипке, жана ошондой эле жана клипке катышкан балдарга, алардын баарына тамак аш
алардын баарын карап ошонусу менен убакыттын кеткени бир ай кетти да. Себеби бул жакта Ошто мен ырдап койгондон кийин Бишкекке бардым. Аралыгы бир 15-20 күндөн бар. Анан Бишкекте тарты. Бишкекте да бир 5-6 күндө монтаждап бүтүрүп берди. Ошону менен бир айдын ичинде даяр болду да. Жүрөм сагынып, сагынып. Аягында баягы мынтип күлүп койгон жерим бар го. Ошондо мынтип зорго күлгөнүм, мындай жасалма күлгөнүм. Жасалма күлгөнүм эч эсимден кетпейт да. Уже мындай көргөндө эле мен билдим да. Ошо клипти көргөндө эле уже билдим да. Жасалма күлүп койгонумчу. Менде мындай күч калбады да. Күч калбады. Өзүм да кошо чуркап жүрдүм. Буну тартайлы, аны тарталы, мындай кылайлы депчи. Кучакташтырып, мындай гүлдү бердирип, ушундай кылайлы деген да болгон, бирок биз ага чейин эле ал мага гүлдү алып келди, а мен аны ушундай карадым. Карап эми сен келдиң деп мындай сүйүнүп күлгөн жерим менен ошентип клип аягына чыгат да. Айтырбай ар күнү телефон чалып тур. Алыстан жүрөм сагынып, сагынып. Кайра тартсам, мен эч жерин өзгөртпөйт болчумун. Бир гана ошол багы ыштан менен халатымды. Аны өзүм деле билем да. Ошол ыштан менен халатка көп айтылыптыр сын пикирлер. Жана ошондой эле сен өзүң чоң эле кыз экенсиң го, эмне себептен ушул жаш баланы тандадың деген сын пикирлерди айтышыптыр да. Мага ошол эми чоң болдум, чоңмун деп эле кичинекей балдар менен клипке тартылбай коюш керекпи? Албетте баягы эми кандай десем, сүйүү жашка карабайт дейт, например да, мындай чындыгында да. Эми мен ал жерде сүйүү жөнүндө эмес, ал менин иним болот. Мындай чыныгы жашоодо иним болот, жердешим болот. Анан эми ошондой мааниде тартып койдук, бирок бар го арабызда. Мисалы 10 жаш кичүү балдарды сүйүп жашап жүргөндөр бар, 20 жаш чоң өзүнөн чоң адамга турмушка чыккандар бар дегендей да. Алыстан жүрөм сагынып, сагынып. Ошол клибим бир аз кыйынчылык менен орозодо, өзүм да орозо болчумун. Бирок Кудайга шүгүр багы кайтты да. Ошончо мээнетим акыры жакшы кайтты. 10 адамга жаксаң, бир 3-өөнө жакпайсың да. Ошондуктан мен клипке эч кандай кечирим суроо же бир кайрылуу айтпайм. Анткени клип Кудайга шүгүр баары жакшы тартылган. Мен ага канча расход, канча акчам кетти. Орозонун күнүндө тарттым. Кудайга шүгүр баардык каналдардан кетип жатат. Баягы аракетке берекет деп жакшы болду десем болот да.